идеянын кызматкерлери болуп ошол люктун ичинде жанагы жылуу трассада бул күн сууктап калган мезгилде анан ошол трассанын жылуу жанагы мындай трубалар өтөт экен. Ошол трубаларга жабышып жаткан ошо 3-4 баланы ошол жерден алып чыктык. Үйлөрүнөн качып кеткен балдар, кээ бирлер керек болсо ата энелери те алыста миграцияга кеткен, аларды сураган деле эч ким жок, ушундай кароосуз калган балдар да. Жакубова Нуржамал деген эжекем менен чогуу райондук билим берүү бөлүмүндө иштеген. Анан ал эже мындай кооптуу топтор, анан азыр миграция аябай күчөп атат. Ата энеси калган, кароосуз калган балдардын саны көп, турмуштук оор кырдаалда жашаган үй бүлөлөрдүн балдары көп. Ушундай деген кызмат киргизсек сонун болот эле деп ушул идеяны көп айтты да. Организатор по социальной работе деп, социалдык иштерди уюштуруучу кызматкер деп биринчи ошондой аталыш менен киргизгенбиз. Социалдык педагог деген кызмат жок болгондуктан биз ошол дайындаган адистердин баарын окуттук. Бул кандай иштерди аткарыш керек, эмне деген функционалдык милдеттемеси бар. Керек болсо өзүбүздүн райондун деңгээлинде функционалдык милдеттемелерди да иштеп чыгып бекиттик.